өтпөйт карлыгачы деп деп эле болду, телефонду өчүп салат. Макул деп эле калып калам. Жок, келип ошол мезгилдерде келбей эле. Жок, сиз менин собранияга келбейсиз. Баягы эки жок мурунку эки собраниясына менин жолдошум келген. Сиз тааныбасаңыз керек, формачан келген. Эки собранияга жолдошум келип кол койбой кетиптир бирок. Кол койбой кетиптир, Анан баягы собранияга мен келип шашып кетип калдым. Эженин колу сынып калыптыр. Мен шашып кеттим, аны кол бар ден соң депчи. Мен Акылайга чынын айтканда өйдө карап. Сиз жок, сиз мынтип айтып атасыз. Баягы мен өзүнчө чыгып алып айткансыз, билесизби? Була өлүп калган бала менин Акылайдын характери окшош, ана ранимая депчи. Силер ошондой кыз экенин билип туруп, сиз эмнеге классный руководительди кошуп албай, өзүңүз Кечирет, кайсы өлүп калган бала? Кайсы өлүп калган бала? Ошону айтсаңыз. Кайсы өлүп калган бала? Өлүп калган бала деп. Жок, булар классынан бир бала масынып өлгөн да. Өзүңүз мени чакырып айткансыз, Акылай менин мунун характери окшош, кичине ранимая, сөз сүйлөсө эле ыйлайт депчи. Акылай экен сиз айткансыз, эже мага мынтип айткансыз. Акылайды деген сабактан көп калат. Анан көп калганда сиз айтасыз. Акылайга унчукпай эле койчу, бүгүн тиги ооруп калды, эмне болуп калды, ушинтип ооруп калды, ошондуктан мен сабакка жибере албай калдым деп дайым ушинтесиз. Макул эже справкасын алып келе аласыз десең, жок, справкасын бере албайм. Үйдөн эле дарылап жиберебиз дейсиз дайыма. А мен макул деп унчукпайм башка эчтек. Акылай келет, Акылай келгенде дагы. Сиз мага айткансыз туурабы, бул бала менен тигинин характери окшош деп. Сиз эмнеге? Жок, булар ушинтип да эже. Я просто уже сүйлөгүм келбейт. Жок, мен ал баланы тааныбасам каяктан айтам, ал бала менин кызым характери окшош деп. Мен ал баланы көзүн көрбөсөм мен кантип айтам? Сиз мага айткансыз, Акылай менен мунун характери кичине окшошураак. Эже бу тигиде бала кичи бирдемке сөзгө айтса эле ыйлап калчу эле, Акылай да ошондой депчи. Сиз ушунчалык психиатр экенсиз, психолог экенсиз. Мени чакырбай, силер менин кызымды 3 саат ар кайсы класска алып кирип, бүт баарына көрсөтүп, зачем это надо было? Ал максатыбыз биз ошол кызды таап, ошол финалдын ичинде болгон нерсесин билип, анткени Акылай айтты, эже ичинде эмне бар, эмне жок билбейм, бирок ачып көргөн, бирок эмне бар, эмне жок алып келип бергендиги үчүн аны ууруп туткан эч ким болгон жок да. Эгерде ууруп туткан болсо кетет эле. Жок, эми ушунча эмедин кайсы может карандашы жок эле бар деп койгондур. Силер аны ойлонгон жоксуңарбы? Жок болсо эле бар деп койгондур. Билдик ошо. Мен ошону Акылайга айттым. Акылай азыр биз тегистен сурасак, ал дагы башка нерсени да айтышы мүмкүн. Тигим деле бар болчу, бунун деле бар болчу деп айтышы мүмкүн. Ошо ушунчалык деп тур, мама мен барбайм, ошол школго окубай эле койчу, башка школго перевод кылгылачы мен. Мама мен классташтарым айтып атат, мынтип атат. Жок, Акылай. Сен окуйсуң ошол мектепте, ал жакшы мектеп. Мен сени ошол жака жалдырап жүрүп кийлигем, Акылай деп түшүндүрүп айтып атам. Мен Акылай жалдырап жүрүп кийлигем ошол жака сени. Ошол жерден билим алсын, кызым жакшы киши болсун. Кечирип коюң, сиз. Жок, сабагы жетишпей. Жок, мен кечирбейм. Мен оюм жок, мен наоборот кызга жардам берейин деп таап берип коеюнчу деген ниет мага. Мен кечирбейм. Вот силер эмнеге кечөө Карлыгач эже сизге чалды да, тура ушундай вопрос болуп, мамасы ызылдап атат деп. А эмнеге мага кечөө кечинде чалып, эже ушундай болду эле деп мага түшүндүрүп айтып койгонго жарабайсыз. Мен кечирип коюңуз. Мен кече остановкага жеткенде бул мага чалып атат. Чалып эле, эже сиз каяктасыз? Мен уже чыгып кеттим деди. Анан эже тиги Акылайдын мамасы чалып, сиз менен сүйлөшөм деп атат деп. Мен телефонумду өчүп атат. Тарбия заучка, башка адам жок бурне. Вот пока вас не уволят, я не успокоюсь, эже. Сиз мен сиздин жүзүңүздөн арыз жазам. 3 саат менин кызымды кармап отуруп, 3-чү сабак башталып атканда алып кетипсиз, 6-да бошоттуз. 3 саат баламды кармап отуруп, мен милиция чакырам деп айткан сөзүңүз үчүн арыз жазам. Сиз ошону билип коюңуз, сиз өзүңүздүн праваларыңызды, сиз тарбия завуч болгондон кийин өзүңүздүн праваларыңызды билишиңиз керек да. Мен кой ушундай ручка жоголгудай, милиция чакыргыдай проблема болуптур, мен ата-энесин чакыртайын дешиңиз керек эле да. Мен мына могул жерде эле иштейм, мен чуркап келмекмин. Бүйөм жерде площадьда эле иштейт, чуркап келмек. Мен кечээ Карлыгач эжеге айтып атам, Карлыгач эжеси, сиз милиция чакырам деп айтыптыр. Мен өзүм жолдошум милиция экенин билесизби десем, милиция болсо эмне экен, эмне кылайын, милиция болсо эмне экен деп айтсыз, туурабы? Вот айтып атам, мен сизге мен угрожать эткен жокмун дедим. Мен папасы өзү милиция болуп иштейт экен билесиз. Чакыртпайт белиңер мен папасын деп айтып атам. Ошого сиз ошондой отреагировать эттиз, туурабы? А кенедей бала кантип отреагировать этиш керек? Эмне экен деп туруп телефонду коюп салдыңыз. Ал эмне деген наплевательское отношение? Сизге просто силерге ушунчалык баары бир болуп бүткөн, силер не знаю дажечи. Мен азыр кызыңыз мектепке үйдө же келбейт. Үйдө келбейт ал. Пока мен аны ыйлап отурса, түндө уктабай нерв болуп дары ичип. Кыз дагы ошол нерсени канча күн калат. Жүрдүм эле кечөгүн. Жок, кечөгүнчө же негизи этикет боюнча нормальный мугалим. Мен да өзүм мугалим болуп иштебесем да садикте воспитатель болуп иштегем. Кандай инцидент денеде баланын тырмагы мынтип тытылып калса,
звонить этип, эже ушинтип калыптыр, кечирип коюңуз, ушундай болуп калыптыр. Балаңызды алып келиңиз, биз жакшылап карап коелук деп суранабыз. А эмнеге ушундай мен мамасы ысылдап атат, ажылдап чалып атат деп айткандыр Карлыгач эже. А эмнеге мага чалып ошондо эже ушундай ситуация болду эле, мен ушинтип наоборот ручкасын таап берейин дейм, кызыңызды уруу туттурбасын деп ойлогом деп айтып койбойт бир ооз. Алар үчүн кечиримди мен сурайм, мына өзү да сурап атат. Бир ачууңузду мага бериңиз. Мен сизден улуу башымды кичи кылып суранайын. Анан эртең директор мына эртең эмне болсо да келем деп чалды азыр элечи. Эртең дагы убактыңыз болсо келиңиз да чоң келиңиз. Ато мындай балага биз дагы жамандык каалабайбыз. Жазып коюн. Эме ошол аклайчы ушул жерден ушинтип бызаланып чыккан мынча школдо үйгө жетпей машинасы ашына коюп бирдеке болсо ким жооп берет? Ооба, сизден өтө суранам, мына мен кечиримди мен сурайын сизден. Сизди кабыл алып коюңуз, мен сизден өтө суранам. Сиздин кечиримди кабыл алса алып аткандырмын, бирок бул эжелердин артынан дагы ушул бүт ушу мугалимдердин артынан мен улуу башымды кичи келиңиз, мени эртең келиңиз, просто чоң отуруп сүйлөшөлү деген сөзүм. Ушунчалык сиздин мага сиздин келгениңиз абдан жакшы болду. Жазып бериңизчи мага кагазга по имени, отчеству бүт эмесин. Кимдикин директор? Мунира эженики. Мунира эженики? Берсең бара. Ошондо мен сизден кечирим сурайын, эртең келиңиз, мына директор эмне болсо да эртең келгенге аракет кылайын деп калды, азыр капельницада экен анысы. Болбосо суда өмүрүндө биринчи жолу кетип атат. Директорду чакырыңыз. Мен директордун давлениясына эртең келет, эртең келиңиз, эртең любой учурда келиңиз, аракет кылам. Кечөтөн бери тамак иче элекмин. Да, мына нерв болуп, тамак бир кусок нан жей албай атам, кускум келипчи. Мен сизден ошо өтүнөйүн, мына эртең келет деп. Фамилия аты жөнүңүздү айтып коюңузчу мага. Асанова Мунира Борончо Ермек. Эртең келиңиз, мен сизден өтүнөйүн, суранайын, кечирип коюңуз. Эртең келем мен. Бардык жерлерге арызымды жазам. Жазбай отуруп эртең келем мен сүйлөшпөйсүн, келиңиз. Мен жазам, эже. Бул жазбасын деген киши кечө эле чалыш керек болчу. Барып жазса Мунира эже бул жердечи өзүнүн жумушун жакшы билбейт. Эже чалып сурана албайт. Эмнеге чалып менден бир ооз эже ушундай болуп калды, ушундай болгончу ушундай болду деп аны жооп көрүп атпайсызбы? Мына жаңы эле жакшы кылган, аны деле ойлонгон жок, жүргөн жок. Мен аркайдын атынан кечирим сурадым. Давайте салыштырабыз. Мен сиздин кызыңыз мен мына 5 балам менен бир да мугалим менен сураштырабыз экен. 3 балам мектепте окуйт, экөө садикке барып атат. Бирөөсү менен да конфликт болбой, эч ким менен эч качан ушундай конфликт болбой, бир да эме менен ажылдашып урушуп көрө элекмин ушуга чейинчи. Вот мен кызым үчүн ар бириңердин глотку керек эсинен анда будет. Силер менин кызымды айтып, давить этип, 3 саат таскать этип, сиз түшүнүп атасызбы? 3-чү сабак бүткөндө 6га чейин 2-чи сабак бүтүптүр. 2-чи сабак бүткөндө ал 3 болот экен. Мен атайын кече отуруп алып 3төн 5-те өткөндө 3-чү сабак башталат экен. 3-чү сабактын башталышында кызымды алып кетипсиз. 6да бошотупсуз. 3 саат эмнени чечсе болот? Ошол ручка үчүн милициялар задержанныйды кармап алса дагы 3 сааттан ашык кармай албайт. Ошону билесизби сиз? Мен Карлыгач эжемдин кечээ биздин папасы өзү органда иштейт. Айтпайт билесиз, эмне кылайын, эмне болуптур милицияда иштесе деп мага грубо жооп берди, туурабы? Эмне болуптур милицияда иштесе? Сиз айтпадыңызбы, мен милицияда иштерин билбейсиңби? Билбейсизби милицияда? Жок, билбейсиңби деп мен сизге айткан жокмун. Билбейсизби деп айттым. Мен вообще сен деп сүйлөй элекмин эже. Мен еще кайненем отурган. Кайненем отуруп, эмне кылып сенден ал күчүүбү дейт. Ой, улуубу дейт. Жок, улуу эмес дедим, апа, ал менден күчүү дедим. Ал менин кызымдын эжеги, мен ага сен деп атынан айтып сүйлөгөнгө акым жок дедим эже. Мен өзүмдүн эмелерин билем, кимге кандай обращаться этишим керек, ким менен кандай сүйлөшүшүм керек, өзүмдүн праваларымды, балдарымдын правалары вот мне что надо, мен ошону билем. Милицияда иштерин билем дедим. Жок, иштесе эмне экен иштесе, эмне болуптур анан деп айттыңыз, туурабы? Эмне болуптур деп мен айттым. Сен талашпайчы, айтканыңды мойнуңа ал да эми. Айттың да, эмне талашып атасың? Менчи талашпады. Карганганды жаман көрөм да. Деген значит укканым айтып атат. Карганганды жаман көрөм да. Вот мен туура эмес, мен азыр калп айтып аткан болсом, кечирим сураңыз. А эмнеге кайра талашып атасыз эми? Бул киши айтып күйбөсө күйбөйт эле да. Уккан үчүн ошон үчүн баласы үчүн жан талашып күйүп келип атат. Раз туура эмес сүйлөп койдуңузбу, туура эмес сүйлөп. Мен кызым кечке ыйлап атат. А мен айтам да, Карлыгач эже мен балам кызымды бирөө долбоёбка деп бир бала сөгүптүр деп айтсам, эми бар биздин класста кичине анча-мынча тамашалашып бири-бирине ошентип сүйлөй беришет деп айтты, туурабы? 7-чи класстын балдары эмнеге бири-бири менен долбоёбка деп тамашалашышат? Сиз эмне ошону билет экенсиз, бар деп мойнуңузга алып атасыз? Эмнеге контролдо койсуз?
Бири-бириңерди айтып сөкпөгүлө деп. Физкультурадан ағайына да баяғыда келейін деп қой ақылай, сен ушул мектепти бүтөсүң деп мен унчукпай калдым. Ичине топ тийип кетсе, аны дагы шылдыңда балдардын көзүнчө бар отур деп урушуп. Мен мне каждый ушундай вопрос боюнча келебеш керек. Пока ушинте бериш керекпи? Бул өзүбүздөн кетип аткан күнөөнү да кемчиликти да сезе жүргөнүбүз жакшы. Жок, кечөө силердин дагы ушул туура эмес кылганыңар. Жок, кечөө бирелер ручка ке. Болбодубу? Айтып, кайрылып койсоңор болмок да, ушинтип атат. Биз аны көрүп териштирели. Жок, еще мен ушундай кылып атабыз десеңер болмок да. Телефон өчүп тем более сизге чалгандан кийин эмне үчүн ошону билдирбейсиз? Телефон өчүп калыптыр. Ана мен атайын зарядкасы айтып койдум. Мен ойлодум, Мунир эже чалса керек деп ойлодум. Негизи мен антип чалмакмын. Да, эгерде менде ушундай ситуация боло турган болсо. Сиз да чалышыңыз керек. Жок, сиз да чалышыңыз керек болчу. Мага түшүндүрүшүңүз керек болчу. Ушундай. Мен эмне деп айтсам да угушуңуз керек болчу, туурабы? Сиз мен Акылай экөөбүз бир киши болуп атканда мен сизге чалып кечирим сурайт экенмин негизичи мен Акылайга. Жок, сиз билип атам Акылай бири. Акылайга монча сом болуп кетти. Карачы Акылай могунча болбош керек. Мунун үчүн сен төлөшүң керек. Сен эмне үчүн албаган нерсени төлөшүң керек деп. Аягында ушинтип сүйлөшүп, экөөбүз отуруп сүйлөштүк, үчөөбүз. Бул да бар. Сиз анан эмне кызым айтты. Мамамды чакырып койгула деп айттыбы? Жок, анын башында мен неме. Жок, мамамды чакырыңыз деп айттыбы? Мамам. Десе, Карлыгач эже кирип келсе, бул эжеси айтыптыр. Бул ата энемде эле кечке маарап калды, чакырчы деп. Десе, Карлыгач эже жок чакырбайм деп айттыптыр. Бул эмне деген сөз? Ата энем деп маарап калды деген. Эмне малбы кызым силерге? Эже андай маарап калды деген сөз болгон жок. Эже, биз үйдө маарап мөрөт деп сүйлөшпөйбүз. Мен эгерде кызым мен сүйлөгөн сөздөрдү айтып, мен эже ушинтип урушту деп айта турган болсо, мен ишенбейт болчумун. Мен айтпаган сөздү кызым өзү придумывать этип айтпайт. Мен эгерде мен урушкан сөз, мен кызымды эмне деп урушам билем да. Эгерде ошол сөздөрдү айтып менин кызым, мен эже ушинтип айтты дей турган болсо, мен ошондо Акылай сен туура эмес айтып атасың деп айтмакмын. А мен балдарымды эч качан сен маарава деп урушпайм. Бул жөн эле асмандан ошон баланын оюна келе турган сөз эмес ал. Сиз эмнеге менин кызымды маарава деп айтасыз? Бул ата энемде эле маарап калды, чакырчы деп. Айткан эмеспи антип? Жок, антип айткан эмес. Мен маарап деген эмес, апамды чакырган деген айттым. Акылай мамамды чакырган эмне кылабыз? Мына ушул бүтүп калды. Жок, аягында болуп калды, бүтүп калды. Эми жок, ал дегенибизди чакырып сүйлөшөйүк. Болчу аяк болуп калса, силер 2 саат менин кызымды ары бери таскать этип, өз билгениңерди кылып бүтүп, анан аягында болсо силер, анан ошондо анан бул кечке ата энем деп маарап, бул кечке ата энем деп маарап калды, чакырчы деп. Издедик эже. Мен азыр түшүнгөндөй Акылайдын таламын талашып. Жок, булар караса силер баарыңар бир казандан тамак ичип атасыңар да. Билем мен эчки бири-бириңердин артыңарды ачып андай ситуация болбойт экенин. Жок, мына сиз менен чогулуп отурам азыр мен. Жана дагы азыр өзү келсинчи, мен угайын эмне болгонду уккан жокмун мен. Пусть мера кылып, пока вот менин кызым не хочу, чтобы каждый раз келип, бул Мунира эжени көргөндө бетин жабып качып, мен ушунчалык уялчак эме кызым бар. Пока вы вот с этой школы не уйдете, я не успокоюсь эже. Пока вы уйдете, вместе все пойдете, извинения попросите, потом я тогда могу успокоиться. Я не успокоюсь, я куда надо, туда запишу. Напишу, надо будет. Глотку перегрызу кому надо. Мен бөн эле жерден 5 баланы тууп алып, ар ким каалаганын кыла берсин, 3 саат апарып алып эрмектей берсин деп тууган эмесмин мен аларды. Мен эрмектейин деген жок, мен сизден дагы жол кечирим сурайм, дагы жол кечирим сурайм. Башка эч жаман. Мен директорге келем сейчас. Мен неме ошол требование, пусть вот Мунира эжесин уволят. Мен азыр Фейсбукка жазып чыгам. 68-чи гимназияда тарбия завучу пыткамен занимается. Менин кызым, мен азыр на камерага айтып атам, менин кызымды 3 саат алып отуруп, милиция чакырам деп, пытали из-за какой-то карандаша деп мен жазып чыгам.